күткөн боюнча, убакыт боюнча, такматак эреже боюнча эки команда келди. Алаканды Жаялыдагы чемпионубузден омин деп бата тилек кылып коелу. Аман эсен болгула. Бүгүнкү өзүңүздөр эңсеген максат менен түндү кандай өткөзүп, жакшы ниет, жакшы жарым ырыс менен келдиңиздер. Омин, омин. Ат жалына казан асым аманчылыкты самап, Айкөлдүктү сабырдуулукту урматтап, бири-бириңизди аяр мамилени тутуп, Айкөл Кыргыздын Манастын урпактары бар болгула. Дагы бир рет саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көкбөр боюнча улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы беттештер уланат. Жалпыңыздарды Райкан Алканов атындагы Талас облусундагы ат майданга чакырабыз. Талас шаарындагы тактап айтсак, Ош облусу жана ошондой эле атаандаштары Ысык Көл командасынын ортосундагы беттешине күбө болобуз. Мен мыктымын деген улатчылардын ат салышуулары жана ошондой эле ар бир салымга болгон аракеттери жасалат. Сиздер менен биргеликте 16 сентябрдан баштап бул оюндарды көрүп келүүдөбүз. Ошондуктан улам мына эми жогорку деңгээлдеги оюндарга чакырып өтөлү. Бул беттеш түшүндүрүп өтсөк, жарым финалдык бөлүккө өтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Ош командасы Баткен облусуна каршы чыгып, алтын упайынын негизинде кошумча мүнөттө жеңишке жетишкендигин эсиңиздерге сала кетели. Ал эми Ысык Көл командасы чучулактын натыйжасында мына ушул эки команданын жеңүүчүсүнө туш болмок. Демек Ысык Көл Ош командаларынын ортосундагы беттешти көрүүгө аз гана убакыт калды. Биз убакыттан пайдаланып командалардын курамын тааныштыруу менен баштайбыз. Эки команданын тең, албетте өздөрү ишенген буйрмандар колдогон, жалпы көкбөр буйрмандары тааныган улакчылары бар. Биз Ысык Көл командасынын курамы менен тааныштыралы. Биринчи катар санында Акбар Иманбеков Деңиз Саргымагын менен, экинчи Тилек Айыпуулу боксер менен, үчүнчү Тилек Конушбаев Эрке Тору менен, төртүнчү Атай Жакыбалиев Көкмончок менен, бешинчи Бек Эрмек уулу Максимус менен, алтынчы Чыңгыз Нурбеков Гүлсары менен, жетинчи Бекзат Асанов Тайвань менен, сегизинчи Жаныш Конушбаев Торпеда менен, тогузунчу Бейшеке Кадырбек уулу Чагылганды менен, 10-чу Руслан Чыныбек уулу Пират менен, жана 11-чи Эдиле Чолпонбек уулу Генералды менен, 12-чи Айбек Айып уулу Хулиган Аргымагы менен. Жана ошондой эле алардын атаандаштары Ош облусунун курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар санында Байыш Ниязов Тумар Аргамагы менен, экинчи Айбек Темирбаев Омо менен, үчүнчү Мендирбек Абдикаев уулу Трондо менен, төртүнчү Ташы Майлыбашев Туз Аргамагы менен, бешинчи Бауш Султанбеков минген аты Бүркөт, алтынчы Кыялбек Айтбаев минген аты Байтур, жетинчи Жаныбек Каримов Айсарыны менен, сегизинчи Кыяс Ниязов Амадор менен, тогузунчу Жоодар Жолчу уулу Золотой менен, 10-чу Манас Ниязов Шторм менен, 11-чи Баяман Ниязов Цезарь жана 12-чи Нурсултан Шамырза уулу Тел Тору Аргымагы менен. Машыктыруучусу Токтобек Кадыркулов, жетекчиси болот Дыйканбаев, машыктыруучулардын катарында Жаныш Ниязов дагы бар экендигин айта кетели. Курам менен толук тааныштырып өттүк. Менимче мындан ары эми эч кандай деле ашакча болбосо керек. Азыр эми кийинки жүрүштөр менен командалардын абалы тууралуу сөз кылалы. Буга чейин айткандай эле бул командалар өз тайпаларында экинчи орунду алган командалар. Андыктан мына эми кезектеги беттешин жеңип жарым финалга чыгууга аракетин жасап көрүшөт. Эми кимиси фаворит экендигин айтуу дагы оңой эмес. Аны белгилей кетели.
Бирок Ош командасы тажрыйбалуураак албетте. Ошол эле Манас Ниязов, Кыяс Ниязов жана Байыш Ниязов сыяктуу белгилүү мыкты боксчулар бар. Кашым Айлыбашев, Бауш Султанбеков сыяктуу. Андыктан Ош облусу фавориттик мүздө оюн жүргүзө тургандыгын айта кетели. Ысык көл командасы дагы бирок акыркы клубдук деңгээлдеги беттештерде ийгилик жаратып, бир топ эле калыптанып калган команда экендигин айтсак болот. Ошондуктан алар менимче күчтүү бир беттешти тартуулоого даяр болуш керек. Бүгүнкү оюнда буга чейин Баткен аз жерден Ош командасын жеңип алады жаздады. Алтын упайларга чейин жетип барып, жыйынтыгында Ош командасы ийгиликтүү түрдө улакты ыргытып келди. Ыргытып койду. Кашым Айлыбашев чечүүчү улакты салып койгондугун биз көрө алганбыз. Азыр эми кезектеги сыноо экендигин айта кетели. Жаматынын аксакалы ардактуу ардагерибиз Нурак Абесенгул. Нурак Абесенгул мына оюн классында турат. Калыстардын белгиси менен азыр беттеш башталат. Бир саамдан кийин ал учурда биз командалардын тайпалык этапта, тайпалык баскычта кандай оюндарды өткөргөндүгүн эсиңиздерге салып өтөлү. А тайпасында өзүңүздөр билгендей Талас облусу, Ош облусу жана ошондой эле Нарын облусу жайгашкан. Кайсы бир деңгээлде Нарын командасына ийгилик жылмайган эмес. Чучугулакта жана Ош облусу 12 эсебинде Нарынды жеңгендигин айта кетебиз. Биринчи беттешинде, андан соң 17 сентябрь күнү ошол эле Ош облусу ойногон эмес болгону кийинки оюнунда 3-күндүн жыйынтыгында эсиңиздерде болсо 7-2 эсебинде атаандаштары Талас облусуна жеңилип калышкан. Ошого байланыштуу 2-нчи орунду алган. Ал эми Ысык көл командасы эң алгачкы оюнунда 4-5 эсебинде Бишкек командасына жеңилип калды. Жана 4-0 эсебинде жеңип бара жатып 5 улакты катары менен таштаттырып койгон. Ошого байланыштуу алар биринчи беттешин жеңдирип койгон. Жана андан кийин Жалал-Абад командасын 9-2 эсебинде жеңип алды. Өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөттү десек болот. Андыктан жакшы бир жыйынтыкты эми максималдуу бир жыйынтыкты көрсөткөн жок, бирок 2-нчи орунду алган. Азыр эми жарым финалга жолдомо берчү беттеште командалар ат салышып жаткан мезгили. 34 килограмм. Улактын салмагы өзүңүздөр уккандай 34 килограммды түзөт. Негизинен 35 килограммга чейин болуш керек эрежеге ылайык. Азыр жерден эңип алып, андан ары жекеге жайгаштырат Бекзат Асанов. Бир командадагы калгысы келбейт, ошондуктан 2 ат болгула. Эң башкысы кырсыксыз, жаракатсыз өтүүсүн каалайбыз. Чындыгында жүргүзүп аткан улут даражасындагы анткени эң башкы ролдо чындыгында дайым албетте ден соолук отура тургандыгын айта кетсек болот. Жерден көтөрүп алайын деп аракет кылууда. Тайгазандын түбүндө аракеттер уланып жаткан мезгили эң алууга таптакыр мүмкүнчүлүк жоктой. Эреже боюнча айта кетсек, бул беттеш бир эле таймга созулат. Эгерде эле тең эсеп сандарга талкула турган болсо, анда кошумча 10 мүнөттүк берилип, анын жыйынтыгында алтын упай бериле тургандыгын айта кетели. Жана алгачкы салымды Ош улакчылары ыргытты. Тайгазанга Кыяс Ниязов салып койгондугун көрүүдөбүз. Кыяс Ниязов салып, ушундай алгачкы улакты аткарды, тактап айтсак эсеп сандарын ачты. Биз кайталоодон көрүп жаткандай, атаандаштарынын арасынан аракет кылып отуруп, өзүнүн эмгегинин натыйжасында Кыяс Ниязов эсеп сандарын ача алды. 8-нчи катар санда ойногон оюнчу мына ушундай командасына улакты алып келди. Жаныш
азыр атандаштарынын артынан саят үш ойногонго даяр. Ал мезгилде жерден эңип алып, андан ары дагы да болсо Кыяс Ниязов жана Ысык көлдүн курамындагы oyuncu Бейшеке Кадырбек уулу жакшы ойногондугун көрдүк. Эми аутка чыгып кеткендигине байланыштуу. Азыр кайрадан жаңыланат жана шаракети уланат. Калгысы келбей атат, жолтомосун алгысы 20 мүнөттүн алкагында чындыгында кандайдыр бир оюнга көнүп максималдуу оюнду жүргүзүү дагы оңой эмес, жетишип калуу дагы татаалыраак экендигин айта кетели. Ысык командасы азыр каршылаштарына бир улакты салдырып койгондугу дагы да болсо ошондон кабар бербейт. Өздөрүнүн абал оңдошу мүмкүн. Ал мезгилде Айбек Темирбаев Ома менен жок. Айбек Темирбаев азыр Айсары менен оюн жүргүздү. Айсары менен азыр андан ары Тайгазанды көздөй жакындап бара алган жок жана аутка чыгып кетти. Атандаштары эки жагынан коштоп барып, жөөлөп барып, сыртка төртүп чыгаргандыгын көрө алдык. 5-минутта жүрүп барууда. Кайрадан жеке-жеке көрүнүшү. Жеке-жекеден мындай кыска убакыттын алкагында жеңип алууга толук күч жумшалышы кажет. Энпей турган болсо чындыгында өзүңүздөр билгендей алардын чабуу мүмкүнчүлүгү аз болот жеңе албаган команданын. Ал мезгилде жерден эңип алып Тилек Кошумбаев тактап айтсак аракетин жасады, бирок кайрадан эле аутка чыкты. Улактын салмагы оорураак, чындыгында 33 килограмм болсо, 33 тегерегинде болсо да улакчылар үчүн эң кетүүгө көтөрүп алууга бир аз оңоюраак болот. Мындай ойунчуда бир килограмм дагы көп нерсени чече тургандыгы белгилей кетели, бирок азыркы улак оор эле жерден көтөрүп алуу оңой эмес. Жана Ысык командасынан Жаныш Күмүшбаев эңип алды. Андан ары ээрден жерге түшүп калган, эми колунан кандайдыр бир жаракат алып калган сымал. Абайлаш керек. Биз Жанышка денсаулык каалайбыз. Кайрадан оюнга кайталабы жокпаны убакыт көрсөтөт. Ал мезгилде жерден Кыяс Ниязов Амадор менен оюн көрсөтүп барып аутка жакындап багытталып бара жаткандыгына байланыштуу жерге таштап коюп кетти. Андан ары командалашы Жоодар Жолчу уулу Золотой менен ийгиликтүү болгон жерден эңип алууда. Жана Тайгазанга баруунун айласын издеп жатат. Азырынча Ысык командасы жалаң коргонуу менен чектелип тургандыгын көрөбүз. Жана Тайгазанга ыргытууга азыр жакшы мүмкүнчүлүк жаралды дагы. Кезектеги салым Жоодар Жолчу уулу Золотой аргымагы менен өзүн көрсөтө алды. Жана 7-мүнөттүн алкагында эсеп сандары ачылды. Буга чейин Кыяс Ниязов салган болсо, азыр Жоодар Жолчу салды. 8-9 катар сандагы оюнчу бар өзгөчөлөндү. Мындан ары кезек Манас Ниязовдабы. Эгер мындай сценарий боюнча кете турган болсо. Эми мына албетте тамашалуу сөз. Ысык командасында дагы да болсо мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок азайып барууда. Убакыттын өтүшү менен бул командада мүмкүнчүлүктөр азаят. Ал мезгилде мына эми жерден эңип алып Ысык командасы чабуулга чыгып бара жаткандыгын көрөбүз. Экинчи катар санындагы оюнчу Тилек Айып уулу Тайгазанга улак салды. Эсеп сандары 2-1. Тилек Айып уулу өзүнүн боксер аргымагы менен барып атаандаштарына сорулуп чыккан. Жана эсеп сандарын өзгөртүүгө жетишти. 2-1. Тилек Айып уулунун артынан саят түшүп койгон Бауш Султанбеков болду. Жана жакшы качкандыгын белгилей кетели. Тилектин алар замат атын камчылап жакшы бир ылдамдыкта барган. Мына эми абал
қайрадан құрчып қалғандығын көрудеміз. Екі улақ айырмашылық теме қайсына дегенде топырақ болчу, ал мезгілде аутқа шығып кетті. Жерден жақсы еле еңілген бұл жолғы сонда Бек Ермек уулу Максимус менен аракетін жасаған болчу. Азыр эми кезектеги жеке-жеке көрүнүшү орун алат. Айбек Темирбаев Айсара менен чыгып оюн жүргүзөт. Ал эми атаандашы Ысык-Көл командасынан Руслан Чыныбек уулу Пират менен ортодо. Пират жана Айсары аргымактары бири-бирине каршы ойнойт. Айсары бул жолкусунда байкасаңыздар жакшы. Демек Айбек Темирбаев Оман эмес, Айсарыны жакшыраак ойнотобу. Жана өзүңүздөр көргөндөй Руслан Чыныбек уулу атаандашы энген мезгилде андан жулуп алды, жана өз карамагына толугу менен кайтарып алдыбы. Такымга да басып алгандай, бул улакты эми атаандашы алууга оңой болбойт, бирок такымга деле анчалык так баспагандыгы көрүнүп турат, бир аз бошураак кармалып турду. Манас Ниязов андан талашты. 2-10 катар сандагы оюнчулар бири-бирине каршы ойноду. Жакшы эмгек жасаган чындыгында. Ортодо Руслан Чыныбек уулу жана аутка чыгып кетти. Ортодо чындыгында бардыгын бекем такымга басып, бардыгын көзөмөлдөп, андан кийин чыга турган болсо, таптакыр башка окуя болмок менимче. Жана азыр эми кезектеги 1-1 чыгып орун алат. Убакытты созбошу керек Ысык-Көл командасы. Албетте өздөрүнүн убактысы. Бешеке Кадырбек уулу алып келип таштады. Ортодо кайрадан эле буга чейинки оюнчулар Айбек Темирбаев Айсары менен жана ошондой эле Ысык-Көл командасынан Руслан Чыныбек уулу ортодо Пират менен оюн жүргүзүп жатат. Айсары менен Айбек Темирбаев жакшы чеберчиликте жерден улак тийилди. Такымга бекем басты. Азыр болгону кайсыл тарапты көздөй айлампадан чыгууну көзөмөлдөп турат. Жана Айбек Темирбаев жок. Дагы бир оштун оюнчусу болгон. Жана Айбек Темирбаев кезектеги улакты тайгазанга салып кое алды. Эсеп сандары 3-1. Бул беттештеги Айбек Темирбаевдин алгачкы салымы өзүңүздөр көргөндөй жекеме-жекеден чындыгында эң күчтүү оюнчулардын бири. Өзү такымга басып, өзү алып чыгып барып ыргытып коюуга жетишти. Ал эми артынан кууп келген коргоочу үлгүрбөй калгандыгын көрдүк. Тилек Айыпуулу буга чейинки улактын салымдын автору болгон. Экинчи катардагы оюнчу бири-бирине каршы ойногон болчу. Эсеп сандары 3-1, ортодогу айырмачылык 2 упайды түзүп калды. Жана жерден эңип алып азыр Бекзат Асанов аракетин жасоодо. Бекзат Асанов азыр чоң ылдамдыкты алдыга озуп чыгууга аракетин жасап көрөт. Татандаштарын командалаштары бирден жапкандыгында көргөн жокпуз. Коргонууда мыкты жүрүшүн азыр жакшы эле көрсөткөн болчу Медербек, бирок Тайгазан түбүнө келип андан ары ыргытууга жол издеп таппай калды. Жана улак азыр будуң чаңгарлашып жерде жаткандыгын көрөдөбүз. Жердеби же болбосо илип кеттиби азыр байкайлы. Демек биринен бири өткөрүү азыр Ош командасы оюн жүргүзүүдө Байыш Ниязов, Бауырс Султанбековдон алган жана өздөрүнүн Тайгазандан болушунча эртерээк алыстатууну көздөп турат. Ошол мезгилде Ысык-Көл командасынан активдүү түрдө оюн жүргүзүп жаткан улакчы бул Бейшеке Кадырбек уулу болду. Жана андан ары такымга Байыш Ниязов басып алгандыгын көрөдөбүз. Байыш Ниязов Тайгазанды көздөй бет алып көрөт. Жана андан ары кандай жүрүштө аткаралат болду экен. Тез чабуулдун натыйжасында кезектеги салымды салып коюшу ыктымал. Байыш Ниязов чоң ылдамдыкта Тайгазанга келди, атаандашы келип жетти, бирок кезектеги салым жана улак Тайгазанда 4-1 эсебин каттап койду. Биринчи катар сандагы оюнчу команда капитаны ушундай
салымға ие болды. Өте қос шындығында чабуыл болды. Атандаштарынан жалғыз қачып барып, артынан Тілек Айыпұлы қоп жеткен. Жана жоқ, Тілек Айыпұлы емес, дағы бір ойыншы. Ал Бекзат Асанов. Бекзат Асанов Тайғазанға өзі дағы төшіп қалғандығын көрген. Сазыр ме Ысықкөл командасынан өзіңіздер байқағандай үшінші қатарда ойнаған Тілек Қошумбаев жерге жығылды. Біз денсаулық қалайбыз. Шындығында бұға чейіндағы жарақат учурлары кездешкендігін айта кетсек болады. Азыр эми чоғы күтөбүз. Ешқандай оор жарақаты жоқ деп ишенели. Ысықкөл Ош командаларының ортасындағы беттеш. Бардық ойыншылар ойынды улантуға мүмкіншілік алуда. Ешқандай оор бір жарақат жоқ. Тез жардам қайрадан өз орнына жөнөдү. Азыр баштапкы чекетке болған лақа аракеттер уланып жатат. Уақытты көзөмөлдө болуп Беттештен бүтөрүнө 6 мүнөт уақыт бар. Андықтан Ысықкөл командасы чамдаш керек. 3 улақты қатары менен өргөтүп кете алабы жок бу. Ошол башкы суроо. Ысықкөл командасынан учурда Жаныш Күмүшбаев ойногон. Ойынды көзөмөлдөп жүргүзүп аткан Дактуу ардагер Ал мезгилде иш аракеттер дагы да болсо уланууда. Калматов Мухтаржан Мамаджановичтин атына 5000 сом. 15-ші мүнөттө жыйынтыгына чыгып калды. Ал эми күрөш. Улакка болгон жерде жаткан улакты эңип алууга аракеттер уланууда. Навайлаш керек. Жерде Баяман Ниязов. Баяман Ниязов тағы бар екендігін атабай қалғанбыз. Ниязовтардан дерлік Ош құрамасында 4 ойнай тұрғандығын белгілей кетелі. Азыр Қалыс демек жаза мамыға Жаныш Күмүшбаевты жөнөттү, атандашын қойдырып кеткендігі үшін. Стартқа берілген уақыт жерден серке көтерілмей қалды. Ошондуктан ереже боюнча башкы калыс ойын. Жерден көпкө чейин илинбегендигине байланыштуу азыр жекеме-жекеге алып барып жайгаштырды. Жарым финалдык беттештерге Ош командасы жакын экендигин белгилей кетебиз. Ал учурда дагы бир мүмкүнчүлүк жана Тайгазанды көздөй кимиси барып жетет болду экен чогуу. Бүтөлү ал мезгилде Ысыккөл командасынан кайсы бир оюнчу жерде бирок эми игиле калайбыз. Эң башкысы бардыгы тынч, жаракатсыз өтсүн дейли. Акбар Иманбековта эми жаракат жок болуш керек. Оюнчулардын арасында калган, жана аты мүдүрүлүп жыгылгандыгына байланыштуу андан ары тээп да кеткендир. Өзүнүн командалаштарыбы, атандаштарыбы. Ашыкчылар оюн таласына чыгалы. Эми бардыгы тынч. Оюн таласында басындыр шылырын көрөбүз. Кетти.
18-ci minut ортолып қалды. Дағы да болса. Азыр емес салымдарға уақыт бар. Жана Ош командасының құрамындағы ойыншы Қиялбек Айтбаев чауылға бара жатқан мезгілі Тайғазанға жақындап қалды. Жана қалыс ышқырғандығына байланышты әрдан артқа қайтады. Бұға чейінке біз қайталаудан көруді эпизодты. Жана өзіңіздер көргенде Скөл командасынан 2 ойыншы жаза мамыға жөнөтілген болчу. Ал мезгілде улақты ырғытарда Ош командасының ойыншылары бири-бирине тоскоолдук кылып алгандай болду. Андан ары жерден эңип алууга Бауш Султанбеков эңкейген, бирок жеткен жок. Азыр 3 ойынчу менен Скөл командасы ойноп жаткан кези акыркы 1 мүнөттүк убакыт бар. Жана бул уақыт алқағында 3 лақ салынбайт чындыгында. Андыктан өзгөчө бир татаал беттештин жыйынтыгында Скөл командасы өз жолун ушул жерден токтотуп жаткан кези. Акыркы жекеме жеке бирге бир чыгуу. Ортодо Жаныбек Каримов Айсар менен жана ошондой эле Акбар Иманбеков оюн жүргүзүп жатат. Акбар Иманбеков бирок азыр тандашын четтетип түртө албай жатат. Эми гана эңип алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Акбар Иманбеков такымга басууга аракетин жакшы эле көрдү. Сыртка чыгып бара жаткандыгына байланыштуу эртерээк таштап чыккандыгын көрдүк. Жана андан ары өз жүрүшүн Ош облусу улантууда. Демек дагы 1 мүнөт бар экен. Кезектеги чабуул бул жолкусунда Байыш Ниязов буга чейинки чабуулдагыдай эле чоң ылдамдыкта Тайгазанга барды. Бирок коргонуу баскычында мыкты оюнду Тилек Кошумбаев көрсөттү. Ал атаандашын аутка чыгарып жибергендигин көрдүк. Жана азыр жекеме жеке 4-1 эсебинде орун алат. Тилек Кошумбаев азыр жекеме жекеге улакты алып келди, жайгаштырды. Андан ары убакыт соңуна жакындап калган мезгили. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кийинки жарым финалдык бөлүктө кайсыл команданын ойной тургандыгын аныктадык. 4 команда бар. Бири Талас облусу, экинчиси Чүй, үчүнчүсү Бишкек курамасы, жана ошондой эле 4-чүсү Ош курамасы ойной тургандыгын белгилей кетебиз. Мына ушундай жарым финалчылардын бардыгы аныкталды. Демек, биз кызыктуу деңгээлдеги жарым финалдык беттештерди көрөбүз. Алдыда бири-бирине деңгээли жагынан жакын командалар албетте беттеште көрсөтөт. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай болдум. Ош командасынын күйөрмандарын жеңиш менен жарым финалга чыгышы менен куттуктайбыз. Дагы да болсо финалга жетип барууга мүмкүнчүлүгү сакталып турган кези. Алдыда беттештер бар. КТРК спорт каналы менен бирге болуңуздар. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында кийинки күрөш
Kurama komandası. Şol mezgilge güreştin türlerinden belleştir ötkörülет. Rahmat iki komandanın jetekçiligine ras. Kırgız elden ermegine teң bolğon Kılımdardı keçip ötkün көк бөрі Ер азаматтардың сүйгін